Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 4-июль 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Араван районуна караштуу Гүлбар айылынын аяк тарабында жайгашкан Кеңсайдын кире беришинен сатыла турган 6 соток тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин туугандар. Мына ушундай шаркырап агып жаткан каналдын жанында эле сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Баасы дагы жакшы баага коюлду туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге биринчи дарегин түшүндүрөйүн. Араван районуна караштуу Гүлбар айылына киресиздер. Гүлбар айылынын аяк тарабына жүрүп келгениңиздерде могул жерде каналы бар туугандар. Ушундай шаркырап таза суу агып турат экен. Каналдан өтүп эле оңго бурулуп бир 700 метр жүрүп барсаңыздар туугандар. Могул жерде үйдү көрүп атасыздарбы? Мына ушул үйдүн эле артында сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Жакын эле бара бериңиздер, маалымат беребиз. Аке туугандар, мына үйлөрдү көрүп атасыздарбы? Ошол үйдөн эле бул жака бир аз эле ылдый тарапка түшсөңүздөр, ушул мен турган жерде сатыла турган жер участогубуз жайгашкан. 6 соток 20/30 кызыл китеби бар. Срочно сатка чыкты. Азыр колдон келишинче маалымат берген аракет кылам. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Албетте эле келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер туугандар. Бул ошондой Кеңсайдын кире бериши Гүлбар айылынын аяк тарабы болуп калат. Сөт дегенде мына көрүп атасыздарбы? Мына жер уже Гүлбар айыл болуп калат. Кат эле жакын туугандар. Кийин келип өзүңүздөр көрүп кетесиздер. Кызыл китеби дагы бар экен. Азыр ээси мага көргөзүп берди, документтери бүт бардыгы так деп. Анан азыракта дагы архитектор келди, менин алдым келип, казыктарын кагып, бүт бардыгын тактап кетиптир. Мына сиздерге көргөзүп берейин. Мына жерде темир турат, казык кагылган. Мына ушундай бул жагы узуну болуп калат экен, 30 метр. Мына көчө туугандар. Ушул чоң дальше кеткен көчө болот. Ушундай чоң көчөнүн эле боюнда 6 соток тегиз жер участок жайгашкан. Көчө тарабы узуну болуп калат экен, 30 метр. Бул жагы болсо турасы. Ал жерден эле ылдый тарапка кетип калат, ошондо 20 метр, 20/30 туугандар. Анан жерин көрүп атасыздар, тегиз, мындай бир кичине эле уклон экен, бирок ал мындай билинбей деле калат. Кийин үйлөр түшүп, заборлор менен тосулуп, үйдү салганда бул тегиз эле болуп эсептелип калат туугандар. Анан баасы деле жакшы экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Анан бул видеону дос тааныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар, балким жер участок издеп жүргөндөр туугандар. Анан мына байкап атасыздарбы? Мына жакта дагы үйлөр көп туугандар. Мен турган жер болсо бул Кеңсайдын кире бериши эле болуп калат. Мына дөңсөгө чыксаңыздар, ал жакта дагы үйлөр көп. Каналдын боюна дагы үйлөр түшүп, мына жака секин келип аткан учуру. Мына жакта уже Кеңсай. Бул жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Бардыгы жакшы. Анан ээси айтып, Кудай буюрса, ген планда мына жерге мектеп, бала бакча ушул сыяктуу бир чоң имараттар түшөт экен. Ошонун орду экен туугандар. Калат экенсиздер. Каналга деле жакын туугандар. Бул жерден кеткенмин 500 миңден ичинде эле сатылып кеткен туугандар. Андыктан комментарий жазгандар жаза берет. Жердин баасын билип атасыздар, жылдан жылга кымбаттап атат. Андыктан ала турган болсоңуздар эч өкүнбөйсүздөр. Жылдан жылга кымбаттайт туугандар. Жер алган адам эч качан өкүнгөн эмес. Андыктан эч кам санабай ала бериңиздер. Мына көчө тарабы 30 метр. Мына ылдый тарабы, бул жагы болсо 20 метр туугандар. Тех паспорту бар. Анан жакшылап угуп алыңыздар. Мен турган жер бул көчө болот экен. До конца кеткен көчө. Чоң көчөнүн эле боюнда жайгашкан. Эң негизгиси каналга жакын. Жери деле тегиз экен. Эми баасын айтайын туугандар. Баасы болсо өтө арзан баага коюлду. 400 миң сом туугандар. Караңыздар, өтө сом. Эми кыргызчылык кылып дагы бир аз кеми болуп атат. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай тегиз 6 соток жер участокты колдон чарбаңыздар туугандар.